Урматтуу замандаштар, миграция агымы күчөгөндөн бери чет өлкөдө каза болгон мекендештерибиздин сөөгүн мекенине жеткирүү эң оорчундуу маселелердин бири болуп калды. Бир эле Орусиядан жылына 300дөн 400гө чейин Кыргызстанга келет. Бул өлүмдүн саны согуш болгон өлкөлөрдөгүдөй көрсөткүчтөн кыйла жогору болууда. Салыштырып көрсөңөр, ооган согушунда 10 жылда 250 адам каза болсо, ал эми тынч убакта бөтөн жерде үйүн багам деп журтташтарыбыздын өлгөндөрдүн саны жылына 400дөн ашып атат. Россияга ишке бараткан жарандарыбыздын жолдо каза болгондордун саны арбыды. Күнүгө бирден кабаруугу көнүмүш адатка айлангандай. Жок дегенде сыртта каза болгон мекендештерибиздин сөөгүн алып келүүнү камсыздай албаганыбыз уят. Кыргыз өкмөтүнүн тийиштүү токтомуна ылайык каза болгон жарандардын жакындарына компенсация катары 50 000 сом бөлүнөт. Бирок бул төлөм чыгымдарды эске алганда жетишсиз. Ал эми бөлүнүп жаткан 50 000 сом адамдын сөөгүн морттон чыгарганга араң жетет. Жүк экөөз маселесин жөнгө салуу максатында мына бүгүн мекендештер чет өлкөгө чыгып жаткан ар бир кыргызстандыктын өмүрүн милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана Жогорку Кеңешинин колдоп берүүсүн талап кылып кол топтоо башталган. Мына бүгүнкү күнү кол топтоонун жыйынтыгы 40 000ге жетти. Биздин максат чет өлкөгө чыгып жаткан ар бир кыргызстандыктын өмүрүн милдеттүү камсыздандыруу үчүн жылына болгону 100 сом, 3 жылга 300 сом болсо, сыртка чыккан 800 000 мекендешке көбөйтө турган болсок, 240 миллион сом чогултат экенбиз. Эгерде орто эсеп менен 350дөн алып 3 жылга көбөйтсөк, 3 жылдын ичинде 1050 жүк 200 Кыргызстанга келет экен. Чогулган 240 миллионду мына келип аткан 3 жылда келе турган 1050 жүк 200 же болбосо каза болгон мекендештердин сөөгүнө бөлө турган болсок, ар бир каза болгон мекендештин жакындарына 250 000 сомго чейин бөлүнүп берилет. Мына айрымдары бул маселенин артында жеке инсандар, жеке тараптар бизнеске айлантат деген суроолорду узатып келет. Ал эми биздин жообубуз бул сөзсүз түрдө өкмөттүн алдында, парламенттин көзөмөлүндө мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы колго алыш керек деп атабыз. Ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы каза болгон жарандарды дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун өзү алып келгенге милдеттүү болот. Урматтуу замандаштар, бул ыкма көптөгөн мамлекеттерде бүгүн иштеп келет. Эгерде өкмөт деги эле мамлекет бөтөн жерге үй бүлөсүн, өзүн, балдарын багам деп чыгып кеткен журтташтарыбыздын шартын түзүп бере албасак, жок дегенде каза болгон журтташыбыздын сөөгүн өз мекенине алып келүү биздин быйык милдетибиз деп эсептейбиз. Андыктан ар бириңиздерди биз ушуга активдүү катышып, оюңуздарды билдирип, пикир калтырууңуздарды суранабыз.